Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга, кандайсыздар? Азыр бул жактан Instagram'дан мен сторис калтыргам. Сурооңуздарды бериңиздер, мен YouTube'дан жооп берем деп. Эми мына ушул видеону көрүп атасыздар. Көптөгөн сурооңуздарга дал ушул видеодон жооп аласыздар демекчимин. Мисалы бул жактан бир суроо келиптир. Мен актуалдуу көрүүчү көп жоголткан нишалар боюнча билгим келет. Эгерде сиз актуалдуу нишаларды кылгыңыз келсе, анда супер бир нишасы, Avatar World нишасы, ошондой эле алфавит лор нишасы азыркы учурда жакшы популярдуу болуп аткан нишалардан. Ошондой эле K-pop Demon Hunter каармандарын колдонуп, сиз андан балким стикер жасайсызбы, же болбосо раскраска кыласызбы, эң башкысы ошол тренддеги болгон каармандарды колдонсоңуз. Кийинки суроо. Кулинарий багытында кызыгып барам, бирок музыка жагын такыр түшүнбөйм. Кулинарий жаатында кыла турган болсоңуз, эгерде сиз айыл жергесинде жашасаңыз, тоого чыкканга, дарыянын жээгинде тартканга мүмкүнчүлүк бар болсо, анда ошондой кылыңыз дейт элем. Анткени адамдар сиздин экран артында офисте иштейби же башка жакта иштейби, кыскасы табиятка биз баары бир жакынбыз да. Анан ошол жактагы видеолордон чыкса, биз көбүрөөк көрө алабыз, кызыгабыз. А эгерде үй шартына тартса, анын шансы ылдыйраак демекчимин. Берки тоодо тартылганга караганда. Бирок ошол менен биргеликте эле сиз видео тартып атканда ошол кулинариядан ASMR сыяктуу кылсаңыз жакшыраак болот. Мисалы туруп атканда ошонун звуктары, үндөрү чыгып, монтаждаганда бат-баттан ошол нерселерди кесилгендерди кошуп, кыскача айтканда ага атайын бир ылайыктуу болгон музыка издеп олтурбастан видеонун өзүндөгү звуктукка басым кылыңыз дейт элем. Кийинки болгон суроо, супер мишканы кылайын дейт. Жакшы болот, кылсаңыз болот. Бизде билесиздер, бир бөлмөлүү батирди утуп алган окуучубуздун нишасы, супер мишка нишасы, ошону менен аракет кылып олтуруп, бизде конкурсубуздун негизинде бир бөлмөлүү батирди утуп алган. Азыр сиздерге угулото угулбай эле билбейм, бизде азыр Малайзияда аябай жаан чачын, туман болуп, ар мүнөттө бир 3-төн 4-төн чагылган болуп атат да. Ошого эгерде угулоткон болсо, үзүр сурайм. Саламатсызбы? Мен Avatar World боюнча контент алып барып жатам. Болот. Азыркы учурда биз мурунку айда 1 миллион сом баш байке деп койгондо 350 миң сомду VIP тарифине койгом. Мына ушул VIP тарифтен 1 айдын ичинде, жок, 25 күндүн ичинде тагыраагы канал ачылды. 5 күн бою бардыгы жетишип калыш үчүн эч ким эч нерсе кылбады. Анан 5 күндөн кийин ролик жүктөп баштады адамдар. Ошентип 25 күндүн негизинде VIP тарифтен биздин 18 жаштагы окуучубуз 63 миң подписчик топтой алды Avatar World нишасында. Андыктан Avatar World'ду кылганга сунуштаймбы? Азыркы учурда ооба, сунуштайм. Кайын энем менен контент тартсам кандай дейсиз? Жакшы болот. Себеби дегенде живой контент алда канча жакшыраак. Эгерде сиз жүзүңүздү көрсөтүп чыгаргандын варианты турса, жүзүңүздү көрсөтпөй чыгаргандын варианты турса, анда мен айтат элем жүзүңүздү көрсөтүп чыгарган жакшыраак, абзелирээк болот деп. Эми бул жактын дагы өзүнүн плюс жактары бар. Бирок бул жүзүн көрсөтүп чыгарганын плюс жагы монетизация жагынан, автордук жактан, уникалдуулук жактан бардыгы өзүңүздүкү болот. Анан ошо менен биргеликте эле кайнене, келин экөөнүн мындай бир чогуу контент болгондогусу бардыгына эле кызык болот да. Анан көбүн эсе биз кыргызча контент алып барабыз дагы, кайнене келин болгондо, жүз көрсөтүп тартканда, бирок эч бир тилге байлабастан контент алып барсаңыздар, мисалы Хабилейм, ошол эле биздеги Арген сыяктуу контент болсо жакшыраак болот деп айтам. Себеби дегенде аны дүйнөлүк элдин баардыгы көрүп ала турган болот да. Айталы кандай видеолор дегенде челленджтерден. Экөөңүздөр тамакты койдуңуздар дагы чикат туруп, ким жеңилип калган болсо, ал чуркап барып келет. Келгиче сиз жеп турасыз. Ошол нерсени эки тең туш адамдар достур кылса, ал мындай эле болот да. Бирок кайнене, келин экөө ошондой видео тартса, мен ойлойм жакшы просмотр алат деп. Мен 2025-жылы окугам. 2026-жылы монетизацияга жетсем, жардам бересиздерби же кайра окушум керекпи? Бизде стандартта окуйсузбу, VIP тарифинде окуйсузбу, премиум тарифте окуйсузбу? Кайсыл тарифте окусаңыз дагы, сиз мисалы азыркы учурда YouTube'дан кирешеге чыга элексиз, окудуңуз, анан ортодон бир себептер болуп калып кетти. Жарым жылга калып кетти, же болбосо 1 жылдан кийин кайра баштайынчы деп кылып көрдүңүз да. Монетизацияга жеткенде сиз биздин базада бар болгондугуңуз үчүн сиздерге акысыз көмөк көрсөтөбүз. Каналыңыздарды монетизацияга кошуу боюнча, налогтаныйларды толтуруу боюнча, картаны кошуу, акчаны чегерүү, ошол боюнча бизде көмөк акысыз көрсөтүлөт, кылынат. Себеби дегенде уже сиз бизде окуп кеткендигиңиз үчүн. Сырттагы адамдарга биз каналым монеткага кошуп бересизби, акы төлөйүн десе дагы жок дейбиз, себеби өзүбүздүн окуучуларыбыздан
ошол болгон себептен. Кийинки суроо. Нейросет жасалма интеллект менен акча тапкандар, алар кандай? YouTube'га негизи андай да акча төлөнбөйт го деген суроо. Нейросет боюнча биз частично бөлүк-бөлүгүн колдонсок болот. Кандай дегенде, ошол видеонун негизи структурасы, жалпы бардыгы басымдуу бөлүгү нейросет эмес, өзүбүздүн контентибиз болуш керек. Мисалы, супер мишка боюнча контент алып баратабыз, анан ошонун кичине бир моментинде, жеринде нейросет кичине кошулчу болсо, ал бүтүндөй бардыгынын маңызын жаап салбайт. Бирок ошонун видеонун дагы мындай кызыгын арттырат да. Андай учурда кылсаңыз болот. Бирок бүтүндөй жалпы бардыгы нейросет болуп калса, анда уже шек күмөндүү болот. Мисалы үчүн кээ бир видеолор бар, озвучкасы нейросет менен жасалат, бүтүндөй бардыгы. Ошондой эле видеонун ичи бүт бардыгы нейросет менен же нейросеттен жасалган сүрөттү коет, анан бир коркунучтуу окуя, история деп ошондой чагылдырат да. Кыскасы, нейросет менен жасаган бардык эле контенттерге YouTube акча төлөй бербейт. Ошол себептен аныкында бир аз бир оорчулук жагы, татаалдык жагы, талдаш керек болгон, караш керек болгон жактары бар. Андан көрө аны иштетип, нейросетке акча төлөп, башка кылгандан көрө Alphabet Lore деген ниша бар. Вот ошол нишадан кылсаңыздар болот. Кадимкидей эле оюнчуктарды алып туруп, ошолорду тизип, монтажга да көп убакыт кетпейт. Ошондой эле заморочкалары боло турбайсыз. Кийинки суроо. Игрушка, ванна, ниша тандадым, бирок видеолорум просмотр албай жатат. Кээ бир учурда, эгерде биздин каналдарыбыз 4 айдан ашык убакыт бою просмотр албай жатса, жакшы бир алгоритмге илешпестен, рекомендацияга чыкпастан жөн эле тура берген болсо, анда кайсыл бир жерин сиз туура эмес кылып аткан болосуз. Себеби дегенде YouTube бир жуманын ичинде эле, 2 жуманын ичинде эле сизге мына ушундай результаттарды берет негизи. Именно ошондой нишаларда кээ бир убактарда спад моменттери болот. Мындайча айтканда, ылдый түшөт, кайра көтөрүлөт, ылдый түшөт, кайра көтөрүлөт. Эгерде сиз ошол ылдый бардык конкуренттерде ылдый түшүп аткан момент деп болсоңуз, анда сизде дагы просмотр болбой турат. Эмнеге? Анткени башкаларда дагы просмотр токтоп турат да. Бирок просмотр элдикине жакшы эле алып атса, сиздикине кетпей атса, демек сиздин контентиңизде, сапатыңызда бир нерсе болбой жаткандыр. Мисалы үчүн, конкуренттердикине ылайык келбей жатат, конкуренттердикинен слабый болуп аткан болсо, анда албетте элде тандоо бар адамдарда. Кимде жакшыраак болуп аткан болсо, ошого өтүп кете беришет. Ошол себептен конкурентно способный деген нерсе бар. Ошолордун деңгээлине чыгыш керек, жок дегенде, же андан ашып өтүш керек да. Если бир аз эле ылдый кылып койсоңуз, анда сиздикин эл жактырбай баштайт. Жага турган адам өтүп кете берет. Анан ошондой эле YouTube'га биз болушунча маалымат беришибиз керек. Бул видео каяка кетиш керек, кимдерге кетиш керек, кайсыл топко салыныш керек. Аны биз кантип беребиз? Тегелер менен, хэштегтер менен, описанияга маалыматтарды жазуу менен. Мисалы үчүн биз ChatGPT жазып берген текст менен, же болбосо башка бир популярдуу жакшы видео просмотр алып кеткен видеонун текстин копировать этип туруп эле коюп койсок, тоже жарашпай калат да. Эмнеге? Анткени ручной жазган жакшы болот. Себеби дегенде бүт бардыгын YouTube алгоритмден карап турат, көрүп турат. Мисалы, сиз колуңуз менен жазгандыгыңыз дагы билинет, и копировать, ставить кылганыңыз дагы билинет. Ошол себептен ал жагынан дагы этият болуңуздар. Кызымдын нишасы бар, ал боюнча жазгам эле сизге. Азыр просмотр эле жетпей жатат. Мындайча айтканда, подписчиги жагы жетип, просмотр жагы өспөй жатат. Айтканымдай, эгерде биз видеолорубузду чыгарып атабыз, просмотр кетпей аткан болсо, анда мына ушул YouTube сизди пока байкай элек да. Байкаш үчүн эмне кылыш керек? Сизден балким күнүнө 1 ролик жүктөп атасызбы, 2 ролик жүктөп атасызбы? Ошолордун бардыгы эсепке алынат. Мисалы, сиз видеоңузду актив башталган мезгилде жүктөсөңүз, ал баштапкы мына ушул газ болуп кетишине, от алып кетишине, видеоңуздун просмотр болуп калышына, баштапкы просмотрларына мааниге ээ. Бир алыскы убакытка эмес. Мисалы үчүн, сиз видеоңузду 1 жыл мурун жүктөдүңүз, ал видео 1 жылдан кийин деле просмотр алып кете бериши мүмкүн. 1 жыл бою просмотр албастан туруп, андан кийин деле просмотр алып кетиши мүмкүн. Андай алыскы перспективага эч кандай пайдасы жок, бирок азыркы ушул моментке просмотр болуп кала турган нерсеге пайдасы иштейт, эгерде видеобузду убакыты саат менен жүктөсөк. Бул бир. Экинчиден, мына ошол нишаны биз биринчи карайбыз. Учурда дагы деле актуалдуу. Себеби дегенде, сиз азыр бул жакта жазган суроодо кызымдын нишасын боюнча жазган элем, просмотр кетпей жатат дегенде, ошол ниша өзү просмотр алып атабы, ошол нишанын өзү актуалдуубу?
эгерде актуалдуу болсо ошол нишага ылайыктуу мен мындай жакшы эле жасап атамбы деп сапатка дагы көңүл буруңуз. Себеби дегенде YouTube сапаты жакшы видеолорду чынында алдыга алып чыгарат. Бул нерсе бар болгон факт. Себеби дегенде мисалы TikTok, Instagramда видеолорду атайлап өзү мындайча айтканда платформа сужать этет, тагыраак айтканда кичирейтет. 4К болуп турган болсо качествосу аны 1080ге түшүрүп коет. Милдеттүү түрдө, мажбур түрдө. А бирок YouTube'га биз видеолорубузду сапатын жогору кылып жүктөй алабыз. Ошол себептен эгерде сиздерде VN монтаждоо программасы болсо, анда ал жактан акысыз түрдө эле видеоңуздарды жогору сапатта сактай аласыздар. Эгерде CapCut'ты колдонуп аткан болсоңуздар, анда видеоңуздарды 4К сапатта, 2К сапатта сакташ үчүн анда 1000 сомго ар ай сайкы подписка сатып алыш керек болот. Эми албетте ал өзүңүздөрдүн тандооңуздарда. Тамак жасаган ниша тандагым келет дейт. Жакшы, тамак жасаган ниша дагы дайыма актуалдуу нишалардын бири. Себеби дегенде сиз мисалы үчүн пирожкини кантип туура жасайбыз деп видео тарттыңыз. Ал видео 10 жылдан кийин дагы актуалдуу болот, азыр дагы актуалдуу болот, 10 жыл мурун дагы актуалдуу болуп келген. Түшүнүктүбү? Мисалы үчүн биз обмен валюта тандайлык, курсту тандайлык. Курс дегенде ошол акчанын өйдө ылый болуп ойноп турушу. Же жаңылыктарды тандайлык дейле, алар ушул моментте гана, ушул учурда гана актуалдуу. Мисалы үчүн бир жума мурунку болгон жаңылык, ал жаңылык эмес. Жаңылык деп өзү айтып тургандай эле, бир жума мурунку жаңылык ал уже эскилик болуп калды, мындайча айтканда. Туурабы? Ал уже эмне экен? Архив. Учурда дагы, келечекте дагы, мурунку убакытта дагы актуалдуу болгон, жоготпогон контенттердин аталышы бул evergreen деп аталат. Башкача айтканда вечно зеленый. Дайыма актуалдуу, дайыма спросто, дайыма поисктен изделинген нерсе. Дал ушул тамак жасоо нишасы дагы дайыма изделине берет. Адамдар поиск кылып, мисалы, эңсеген, күткөн нерсесин YouTube'дан табат да. Билесиздерби, мисалы, поискти адамдар кандай түрдө колдонушат? Instagramга киргенде, же болбосо бир нерсени издеп атса, машинанын бир жери бузулду. Ошонун бир жерин оңдош керек. Алар каяктан издейт адамдар? TikTok'тон издейби? Instagram'дан издейби? Жок. Келет дагы YouTube'га поиск кылып жазат. Менин машинамдын баланча жери бузулду, кантип оңдойм? Плитамдын электроплита экен, индукционный, могул жери бузулду. Эгерде E-код деген чыккан болсо, анда ал кандай болот? Деп кыскасы биз бардыгын YouTube'дан издейбиз. Дал ошосуңардай эле тамак аш нишасында дагы кайсыл бир рецепт үйрөнгүсү келсе, кайсыл бир нерсени билбей жаткан болсо, адамдар дароо YouTube'дан издейт. Ошол себептен эгерде сиз TikTok'то же Instagram'да фуд-блогер болуп, рецепттериңизди дал ушул Instagram'дан өзүнө эле бөлүшүп аткан болсоңуз, анда көп нерсени уттурасыз. YouTube'га дагы өтүңүз дейт элем. Так. Мотивация жана анекдот боюнча ниша алып барсам кандай болот? Мотивация нишасында конкуренция чынында аябай көп. Мурдарактарда мотивация нишасында кирип кетүү оңой болчу. Себеби дегенде ал жакта конкуренция аз эле, бирок азыркы күнгө чейин деле спрос бар. Аны биз кайдан өзүбүздү популярдуулугубузду артып, дагы да жакшы кыла алабыз? Эгерде мисалы мотивация дегенде кайсыл тилди алып барасыз? Бул дагы суроо да. Мисалы англис тили алып барасызбы, орус тили алып барасызбы, кыргыз тили алып барасызбы? Мисалы эгерде сиз орус тили алып барсаңыз, анда ошол видеоңуздун үзүндүлөрүн анда Instagram'га дагы, TikTok'ка дагы жүктөңүз дейт элем. Себеби ал жактан дагы просмотр болуп кетсе, ал жактан дагы сизди байкап көрсө, ошол жактан сиздин YouTube'уңузга дагы мындай бир шилтеме, жол көрсөтүп коесуз. Ал жактан дагы адамдар берки YouTube'уңузга өтүп, просмотр кыла турган болот. Вот. Супер мишка боюнча. Супер мишка боюнча кылсаңыз дагы болот. Нарезки фильмов edit дейт. Кинолордун үзүндүлөрү жана эдиттер. Сунуштабайм. Себеби дегенде мындай түр бар. Сиздерге айтып кетейин. Балким билбешиңиздер мүмкүн. Бирок мындай нерсе, вариант бизге туура келбейт. Негизи мусулмандарга, жалпы адал кереши көрөм дегендерге. Мисалы үчүн кинолордун билесиздер, шортско биз 3 мүнөттүк видео жүктөй алабыз. Бүгүнкү күндө 1 мүнөттүк эмес, 3 мүнөттүк видео жүктөй алабыз. Дал ошол 3 мүнөт аралыгында бир кинонун кызыктуу моментин кесип алып туруп, шортс форматына чоюп туруп коюп койдуңуз, баягы YouTube форматына эмес, шортс форматында. Эми ошондой 3 мүнөттүк видеону сиз салдыңыз. Миллион просмотр алды. Дал ошол миллион просмотрга сизге атайын белгилүү болгон бир сайттар бар. Ошолор сизге $40, андан ашыгыраагын дагы төлөп бере алат. Ар 1 миллион просмотр үчүн.
shorts'тан болгон. Uzun video эмес, shorts'тан болгон. Эми кантип төлөйт, эмне кылып төлөйт дегенде айтып кетейин, кээ бир адамдар мына ушундай кылышат. Орустар айрыкча эч бир принциби жок, же болбосо адалдыкка, башкага деп бөлүп отурган адамдар ушундай кылышат да. Бирок мен аны силерге сунуштабайм. Мындайча айтканда бул вопросту эмне үчүн мен ачыктап жооп берип атам? Себеби дегенде кинонун деле үзүктөрүн бөлүп адамдар жүктөп атпайбы? Алар не пайда? Эгерде кинолордон монетизация берилбесе, просмотрдон акча төлөнбөсө, анда эмне үчүн алар жүктөп атат деген суроого жооп берип атам. Бул багыттама эмес. Түшүнүктүбү? Айта кетсем, казинолордун, башкалардын мындай бир промокоддорун кыскасы экранга жабыштырып коюп коет. Анан ошол сайт аркылуу кир дейт да. Анан адамдар 1 миллион просмотр болсо, мисалы 50 адам кирсин, 100 адам кирсин, алар үчүн пайда да. Анан ошол үчүн алар эмне кылат? Стикерлерди, ошондой как баннер сыяктуу койдуртат да. Монтаждаганда заранее алдын ала койдуртат ошентип. Анан ал видео балким 5 миллион просмотр болушу мүмкүн. Ар бир миллионуна мына ошентип $40 төлөп берет. Ошентип $10,000, $5,000 иштегендер бар. Бирок андай нерсе бизге туура келбейт. Ошол себептен эдит жүктөйсүзбү, кинолордун үзүндүлөрүн кыласызбы, алардан кирешөгөрү жолу бир гана ошондой болуп аткан себептен алар ошондон акчасын табат. Кантип эле алар просмотр топтоп атат, же болбосо эмнеге кылат деген вопроско айтат элем, алар деле пайдасын кирешесин көрөт. Болгону биздин направление, багыттама башкача. Ал жактыгын биз тандабайбыз кыскасы. Биздин игрушка саткан магазиндерибиз бар, игрушкалар жөнүндө видео кылып тартсам кандай болот? Өтө сонун, сизде өтө сонун шанс бар. Бирок но деген нерсе бар. Сиздин магазиниңизде, дүкөнүңүздө кандай игрушкалар бар, кандай оюнчуктар бар? Илгерки болгон SpongeBob'тор, Donald Duck башкаларбы? Же болбосо учурдагы ушул моменттеги тренд болуп аткан, популярдуу болуп аткан, хайп болуп аткан каармандарбы? Мисалы, Huggy Wuggy, Longmon, K-pop, Demon Hunter, алардын катарында Sprunky, Poppy Playtime каармандары, ошолор барбы сиздерде? Эгерде ошолор болсо, анда алардын катышуусу менен видеолор жакшы просмотр ала алат. Хоть оюнчук болсо дагы. Эмнеге? Анткени ошолордун өзү эле бар болушу, тексттерде мисалы Poppy Playtime деп жазылышы ошол жактагы бар болгон багытка, ошол нишага туштай турган болот. Алардын катарына сиздикин чыгара турган болот. Демек, жөн эле игрушка магазин деп туруп эле ошол жактан каалаганыңызды тартып бербестен, YouTube'дагы бар болгон каармандарды тарта аласыз. Түшүнүктүбү? Мисалы мындай суроо келет да. Агай, мен өзүмө жаккан бир играм бар, уже бир 5 жылдан бери ойноп келем, ошону тартып берсем кандай болот деген вопрос келет. Ал ниша өзү, ошол оюндун өзү YouTube'да барбы? Эгерде YouTube'да жок болсо, анда жөн эле коюңуз деп айтам. Анда өзүңүз ойной бериңиз, өзүңүз ошол нерсени буга чейин алектенип келдиңиз, кыла бериңиз, бирок YouTube'га аны сала албайсыз деп айтам. Себеби сиз андай видеодон мейли 100дү салыңыз, мейли 1000ди салыңыз, просмотр албайт, себеби аны күткөн адам жок болгондугу үчүн. Ошон үчүн YouTube'дагы бар болгон нерсени кылабыз. Кеттик дальше. Мен реалдуу ниша алып баргым келет, анткени YouTube'да реалдуу гана монетизацияга жеткирет. Эгерде реалдуу алып баргыңыз келсе, анда раскраска, стикерлерди чаптоо, ошо менен биргеликте игрушкаларды тизип алып кыла турган контенттер бар. Ошондойдо сиз кадимкидей жарыктык колдоносуз. Жарыктык менен биргеликте сиз ошол жердин астын төшөйсүз, даярдайсыз, колуңузду көрсөтөсүз. Мына ушундай реалдуу кылам десеңиз, ушундайды сунуштайм. Эгерде жок, мен башкачараак деп аттым эле десеңиз, анда запись экрана боло турган игровой контенттер дагы бар. Бирок сиздин оюңузча, балким мен түшүнгөн боюнча реалдуу дегенде, если ушуну түшүнүп аткан болсоңуз, анда кылса болот деп айтам. Ушул сабактын башында айтып өттүм, кайсыл нишаларды кылса болот деп, азыркы учурда ошолорду тандап кылыңыздар дейт элем. Так. 3D анимация боюнча жакшы, ал жакта дагы аудитория аябай көп чынында. 3D анимация боюнча мен сиздерге даже 2D анимация экөөнө тең деле мындай бир окшош бир идея берип кетейин. Футбол нишасында кайсыл бир окуя, кайсыл бир событие болгон болсо, ошонун убактысынан өтүп өтпөстөн дароо ошого тиешелүү бир темадагы видеону жасап чыгаруу өтө сонун актуалдуу болот себеби. Себебин айтып кетейин. Ушундай бир канал бар. Атын унутуп атам. Кыскача айтканда мындай кылат да. Алар алдын ала билет да кайсыл матч болорун, ким менен ким беттешерин билет. Анан ошолордун моделдерин дароо оюн баштала электе жасап алышат. Мындайча айтканда 3D моделин бүт сөөктөрү менен, кыймылдата турган менен бүт баарын даяр кылып тартып алышат.
Анан ошону тартып алгандан кийин эмне кылыш бар? Окуя бүтөрү менен сразу ошол нерсени кайталап, бул жактан мультфильм түрүнө чагылдырып коюш бар. Эми ошол нерсени TikTokко дагы, Instagramга дагы, YouTubeга дагы салат, сразу бом болот да, бомба. Эмнеге? Анткени футболдун көрүүчүлөр аудиториясы чынында аябай көп. Анан ошол окуяны көрүп туруп, сразу эле TikTok чукулуп атат да, YouTube чукулуп атат. Өтүп кетип алса, ошого тиешелүү мультфильм чыгып калса, 1 саат, 2 сааттын аралыгында ичинде, анда кайра жарылат да. Эмнеге? Анткени жаңы эле ушуну көрбөдүм эле, карачы, уже мультфильм тартып коюптур дейт да. Кыскасы, ошондой идея сиздерге ким 3D, 2D менен алектенем дегендер болсо. Так. Пластилин алып барып жатам. Пластилиндин ордуна мен сиздерге восковой пластилинди сунуштайт элем. Себеби дегенде кадимкирээк катардагы жөнөкөй пластилин ал убакытты алат, катуу болот, мындай бир формага келиши кыйыныраак, капризныраак болот. Ошол себептен андан дагы жеңил түрү бул восковой пластилин, баасы дагы арзаныраак, жасалышы дагы жеңилирээк. Brawl Stars ойноп тартса болобу? Бул боюнча Instagramдан жооп берөткөм. Азыркы учурда болбойт деп айтат элем. Кылса болобу? Эмне үчүн болбосун? Болот, бирок кирип кетүү өтө кыйын. Ошол Brawl Stars нишасында бизде былтыр Улукбек деген окуучубуз билесиздер, азыркы күндө уже 1 жылдын эсебинен 3,5 миллион сом киреши көрүп отурат ошол Brawl Stars нишасында. Бирок эми новичокторго кылса болобу дегенде мен жок деп айтат элем. Себеби дегенде ошондой болгон чоң каналдардын астында сизге бир место болушу, сизге просмотрдун тийип калышы өтө эле кыйын кеч. Кандай эле Майнкрафтка бир 5, 6, 7 керек болсо, күн сайын ошондой сапаттуу болгон, актуалдуу болгон 7 видео тартып киргизиш керек болсо, shorts видеолордон, Brawl Stars'ка деле ошондой эле кылыш керек болуп калды. Себеби дегенде ал жерде конкуренция аябай көп. Мисалы, кылам деп эле кылып кете берген болбойт да. Бирсе эле карап, анализ кылыш керек. Так. Тока Бока Roblox искусственный интеллект менен окуялардан жасасам дейт. Мен сиздерге азыр Roblox дегенде анын ичинде түрдүү болгон оюндар бар. Мисалы үчүн сиз Roblox дегенде ойлобоңуз ал бир эле игра деп. Анын ичинде майда болгон, ичинде кирип кете бересиз да, дальшечи. Анан сиз жалпы бирөөсүн тандап койгондугуңуз обширный болуп калган болот. Мисалы үчүн сизде магазиниңиз бар, бүт нерселердин баардыгы бар да, бирок аз-аздан. Адамдар келет, өзүнө тиешесин алып келет, сизде калбай калды, кайра жаңысын кылыш керек болот. Мындайча айтканда, ошол Roblox'тун жалпы баардыгын тандап албастан, ичинен узконаправленныйын тандаңыз, бирок ошонун ичинде сизди күткөн, сиздин видеоңузду күтө турган адамдар болот да. Себеби ал жакта балким конкуренция азыраак болгон себептен, ата-ана азыраак болгон себептен. Ошондуктан билиңиздер, Roblox дегенде бул дароо кылып туруп эле Roblox'ун баарын кылып кое турган нерсе эмес. Саламатсызбы? Американский канал ачканды окутасызбы? Мынакей, бул жактагы видеону көрүңүздөр. Аталышын сиздерге көрсөттүм. YouTube'дан канал ачуу. То есть ушул эле каналда дагы башка сабактарым бар. Киргенде Android менен канал ачуу сабагы бар, iPhone'дон канал ачуу сабагы бар. Американский канал дегенде, мисалы, көпчүлүгү мындай ойлошот да. Мен азыр американский деп атат, демек сим карта сатып алышым керек. Так, азыр американский деп атат, демек VPN'ди Америкага жандырып коюшум керек. Мындай кылат экен деп. Жок, алардын баардыгы кереги жок. Эч кандай сим картанын, башканын зарылдыгы жок. Канал кандай ачылса, ошондой эле ачылат. Болгону биз ал жака эмнени салабыз, эмнени жүктөйбүз, ошондон кийин гана анын багыты бурулат. Эгерде сиз канал ачып туруп, пока ачылгандан кийин ал нейтральный болот да, каяктыкы экендигин белгисиз. Бирок эгерде сиз кыргызча ролик жүктөп баштасаңыз, ал кыргызча канал болот. Эгерде орусча жүктөп, орусча сүйлөп баштасаңыз, ал орустардыкы болот. Мындайча айтканда, СНГшный канал болот. Эгерде сиз ролигиңизде эч бир озвучка, башка тилге байлабастан жөн гана жазуусун англисче кылсаңыз, анда сиздики дүйнөлүк болот. Американский деп бул жөн гана сленг. Бул жөн гана сленг, башкача айтканда, ушундай элдин оозуна аталып калган. Бирок сиздин просмотрларыңыз бир эле Америкадан болбойт. Вьетнам, Индонезия, Филиппин, Бангладеш, Индия жана башка түрдүү болгон өлкөлөрдөн көрүлөт. Ошол себептен дагы тагыраак туура айтылышы бул чет элдик YouTube. Башкача айтканда, дүйнөлүк YouTube десек, тагыраак жакшыраак болот. Американский деп эмне үчүн аталып калган? Себеби дегенде биз англис тилде жазып калгандыгыбыз үчүн. Болбосо англис тилге мындай байланып олтурбайт да, видеодо сүйлөнүшү шарт эмес. Анан ошондой эле мындай дагы
информация, маалыматтар кетип атат азыр интернетте. Американский YouTube деген болбогон нерсе. Сен ал үчүн Америкада жашашың керек. Америкада жашабастан сен кантип Кыргызстанда туруп кылмак элең? Итак сени YouTube билип атпайбы каякта экениңди, а сен YouTube'ду алдап аткан болосуң да деп. Жок, мындай да. Бирөө бир нерсени сүйлөйт, бирөө бир нерсени сүйлөйт, анан кимиңе ишенерибизди билбей калабыз деген вопрос болот да. Анан ошондо айтат элем, эгерде американский YouTube жалган болгондо, кылганга мүмкүн болбогондо, анда мен ушул 5 жыл аралыгында окуучуларды именно американский YouTube'дан кирешиге чыгарып үйрөтүп отурбас элем да. Эгерде буга чейин мүмкүн эмес болгондо эч ак эле бул нерсе ачык айкын болмок. Бул бир. Экинчиден, американский YouTube'да бир эле мен кылып аткан жерим жок. Канчалаган жүздөгөн балдар бар, мисалы кыз кишилер бар. Бир эле Кыргызстанда эмес, Россияда, Белоруссияда, Украинада, Казакстанда, Өзбекстанда бардык эле жакта американский YouTube деп эле кылынат жасай беребиз. Эмне үчүн ошондой кылганга болбойт дегендер чыгып атат? Себеби дегенде толук кандуу вникать этип кирген эмес. Мисалы үчүн кыргыз каналдарга кириңиздер, тез кабар деп издейле. Көрүнүп атат, караңыздар, тез кабар. Карай турган болсоңуздар. UK, значит, United Kingdom. United States. Мынакей. United States. Эмне үчүн United States деп турат? Себеби дегенде бул жөн гана биз каналыбызды монетизацияга кошуп атканда даже Американы эмес, каалаган өлкөнү тандап коюңуз. Ал жакта списокто Кыргызстан жок. Ошол себептен көпчүлүгү Кыргызстанда монетизация жок деп эле ошого карманып тура беришет да. Болбойт деп берет да. Болбосо айланасында канча адамдар YouTube аркылуу ошондой кирешесин көрүп аткан менен иши жок. Эми айта турган болсок, даже кыргыз каналдардагы американский болбосо деле страна проживания деген жерди США деп тандап атат, ага бирден бир себеп эмнеге? Себеби дегенде именно Америкада YouTube американка болгон үчүн өзүнүкүнөн өзүн монетизацияны өчүрүп салбайт. Башка өлкөлөрдө өчүрүп салуу мындай бир кооптугу бар болгондугу үчүн ошол себептен биз башка өлкөнү тандабайбыз. Хотя башка любой өлкөнү тандасаңыздар болот, андай тандаганда деле монетизация жанат. Бул жерде информация о канале деген жерде United States дегендин болушунун өзү канал американский дегенди билдирбейт. Түшүнүктүбү? Сиз любой өлкөнү тандап коюңуз, кайсыл тилде, кайсыл форматта ким үчүн жүктөй турган болсоңуз роликтерди, каналыңыз ошол жактыкы болот. Мисалы, көрүңүздөрбү? То есть кыскача түшүндүрүп кетсем, мисалы тез кабар каналы страна проживанияны United States деп тандады. Америка Кошмо Штаттары деп тандады. Эми ошону тандашы менен тез кабар каналы американский болуп кеттиби? Жок, болгон жок. Кыргыз эле канал бойдон калды. Эмне үчүн Американы тандады деген суроодо монетизацияны жандыруу үчүн биринчиден. Экинчиден, монетизацияны жангандан кийинки болгон этап бул ошол Американы тандаса монетизация өчпөйт. Монетизация анткени өзүнүкүнөн өчүрүп салып турбайт. Мисалы Россияныкынан рекламаны алып салды, туурабы? Болбосо Глейген федерация, держава ошонукунан алып салганга мүмкүн болуп аткандан кийин, демек башка өлкөлөрдү тандаган кооптуураак. Болбосо тандабаш керек, тандаса болбойт деген маселе жок. Тандай бериңиз, кааласаңыз Великобританияны дагы башка өлкөлөр тандай бериңиз. Ал нерсе сиздин монетизацияңыздын жанышына, жанбашына эч кандай тоскоолдук кылбайт. Жөн гана бир өлкөнү тандаган болосуз. Раковина шарик нишасын кылгым келет дейт, кылсаңыз болот, сонун эле болот. Себеби дегенде бизде билесиздер, ошол ноябрь айында бир бөлмөлүү батир, бир машина, ошондой эле умрага 2 жолдомо деп койгонубузда адамдар аябай аракет кылышып, мына ошол экинчи орундукту раковина шарик кылган окуучубуздун жыйынтыгы мына ушул ниша менен болду. Албетте азыркы учурда уже ал ниша бир аз алмашып баратат. Кандайга алмаштырса болот дегенде, ошонун ордуна эле жумурткага. Мисалы жумуртка дегенде кандай болот? Эки эле жумуртка. Бул жерге популярдуу болуп аткан, атактуу болгон каарманды коебуз. Бул жака дагы бир персонажды коебуз. Анан үстүнө жип менен клейлеп, скотчтоп жабыштырабыз. Анан экөөнүн сүзүштүргөндө ким жеңген болсо, кимдики мисалы сынып калса, анда булутту деп үстүнө чыгарабыз. Бул жактан против деген жазуу болот. Бул жерде эки каарман болот. Анан ошентип, эгерде мисалы үчүн менин сунушум кандай болот? Астына кадимки тарелка коюп алыңыз, жумуртканы жакшылап жууп алыңыз. Анан сындырардан алдын заранее бирөөнүкү мынтип жаракка келтирип коюңуз. Анткени бир кагыштырганда сынбай калышы мүмкүн. Видеодо эффектно бир кагыштырганда шак сынып калса, жакшы эффект болот. Мисалы сиз шортс видеого тартып атасыз, видеоңуз бир 15-20 андан азыраак болсо деле жакшы болот. Ошол себептен кайра кагыштыруунун зарылдыгы жок да. Бир кагыштырдыңызбы, балким эки кагыштырдыңыз, анан бирөөсү сынды. Ошону алдын ала кичине бирөөнө жаракат келтирип койсоңуз,
сизге дагы жакшы болот. Мындай бирөөнө утушту өзүңүз эле бул жактан заранее берип койгондой болосуз да. Вот ошондой дагы нерсе бар. Астына тарелка коюп койгон болсоңуз, сынгандан кийин аны кайра өзүңүздөргө иштете аласыздар. Мисалы жумуртканы биз ансыз эле жейбиз, а ошол нерсенин сындырыштын өзүн контентке айландырып, ошондон киреше көрүңүз, бул дагы мындай бир акылдуулук болуп саналат. Себеби дегенде жөн эле аны итак сындырып туруп эле мусорго кетирмексиз. А ошол сындыруунун итабын өзүн контентке айландырып кызыктуу кылып атасызбы, демек ал дагы куру кетпей эле да. Ошондой. Футболдорго эдит кылып киргизип көрсө болобу? Жок, тилекке каршы эдиттердин кандай гана түрлөрү болбосун, алар башка бирөөлөрдүн контенти болгон себептен сиз өзүңүз тараптан монтаж гана болду. Сиз эгерде үстүнө озвучка берсеңиз, комментатор болсоңуз, реакция кылсаңыз, жүзүңүздү көрсөтүп, ошол видеого карата, анда ал бөлөк маселе. Бирок жөн гана эдит кылып жасап коюу кинолордон, футболдордон ал өтпөй калат. Мындайча айтканда просмотр болобу? Болот. Бирок андан акча төлөнбөйт. Прическа боюнча иш алып барсам болобу дейт. Болот. Азыркы учурда ушундай прическаларды жөн эле мындай жасап койбостон укмуш кылып жасаган варианттар чыгып атпайбы? Мисалы үчүн кытайский тиктоктордон ошону көрүп калсаңыздар болот. Чачын жөн эле жасабастан атайын бир адамды сүйлөшөт, убактыңды бөл дейт, чачыңдан ар нерсе кылып жасайбыз дейт. Бир жолу мисалы чачын чайнек кылып жасап коет да, жумшак кылып турупчу. Атайын катырып, мындай чайнек сыяктуу кылып коет. Бир жолкусунда болсо 4 бурчтук кылып коет, бир жолкусунда 3 бурчтук кылат. Ар кандай формага келтирет. Анан ошол формага келтиргенде дагы жөн эле келтирип койбостон, YouTube'да прям кайсыл нерсе хайп болуп атса, кайсыл нерсе сөз болуп атса, ошого окшоштуруп жасап койсо. Мисалы үчүн iPhone 17 Pro Max деп туруп, мындай ошондой кылып койсо да, жасаса, чачын оранжевыйга боеп, космический оранжевый цвет кылып. Анан если ошондой кыла турган болсо, ал бир гана контентке гана жарайт да. Аны менен адам көчөгө баспайт, көчөгө чыкпайт. Бирок экинчи вариантка мен эмне деп сунуштай алам? Ошондой прическаны жасаганга жараша, сыртка чыгып туруп, элдердин реакциясын тартып коюп, бул дагы бөлөк бир нишага айланып калат. Экөө эки бөлөк жүктөлүнө берет. Мисалы сиз жасаган процессиңиздин өзү бир контент болуп атат, анан ошонун реакциясын тартуу өзүнчө бир контент болуп атат. Кыскасы ушундай дагы контент алып барсаңыздар болот. Дагы кызыктуураак, жакшыраак кетет мындайлар. Керек болсо мындай видеолор 100 миллиондук просмотр алат. Бир видеодон 100 миллион просмотр дагы болуп кетиши мүмкүн мындай видеолордо. Потенциалы бар. Ага чынында эч нерсе колумдан келбечүдөй болуп атат. Жакшылап олтуруп туруп айтып кетейин. Салыштырып. Ошол жерден салыштырбасак болбойт. Сиз мисалы үчүн официант жумушунда иштеп көрдүңүз беле? Мен иштеп көргөм. Официант жумушунда көчүгүң жер жутабайт. Бар болгон нерсе. Эми эле олтуруп өзүңдүн чайыңды ичип алайын дейсиң, кайра эле заказ келип калат. Өзүңдүн бөлүнгөн бир үстөлүңдө. Анан ошол жерде барып кызматын кыласың, аракетин көрсөтөсүң. Бүт жакшы маанайда болушуң керек да дайыма. Күндүн аягында өзүңүздүн эсебиңиз менен мынча таптыңыз пайдаңызды. Эми ошол жумуштан акчаңызды топтоп туруп бир айдыгын санаңыз, канча акча чыгат айлык. Эми ошону YouTube'га салыштырыңыз. YouTube'да менин бир окуучум бар, Кара Балтада жашайт, кайната кайненеси менен ваннада контент тартат. То есть үйүндө мейли спальнясында дейли, мейли гостиныйында дейли, ал жактарда тартканга мүмкүн эмес. Себеби балдар ызы чуу болот, башка болот. Анан ошол убакта балдарын алаксытып, кайната кайненеси карап турушат. Анан ошол убакытта ошол окуучубуз ваннага кирет дагы, игрушкаларды коет, ошону тартат, монтажда бир гана звукту кошот, болду. Монтажда звукту гана кошот. Ал мисалы үчүн играны запись кылчу болсо, аны монтажда көбүрөөк кыйналмак. А бирок өзү тарткан себептен монтаждан көбүрөөк кыйналбайт дагы, үстүнө монтаждан звук гана кошот, болду. Ошону YouTube'га салат. 5 мүнөт, 10 мүнөт убактысын кетирет YouTube'га. И ошол жетиштүү, айына $1400 киреше тапканга. Болбосо Кара Балтада сыртка чыгып олтурбайт, улам жасанып олтурбайт, проездке акча деп олтурбайт, кайра кайтып келишин олтурбайт, адамдар менен бетме бет сүйлөшүп, ошолор менен мисалы сатуучу болсо, башка болсо ызычуу болуп олтурбайт да. Мисалы фармацевтикада деле бирөө фармацевт болуп иштеп атса аптекада, анда ал балким көп бир нервин коротушу мүмкүн, түшүндүрөт, түшүнбөшү мүмкүн адамдар, ар нерсе болот. Мен дагы адамдар менен көп иштешем. Түзмө-түз, жүзмө-жүз карашып иштегенде дагы мындай бир адамдын нерви, башка нерсеси көп эле кетет да.
Анан сиз үйүңүздө отурасыз, балдарыңыздын жанында, үй шартында, эртеден кечке убактыңызды бөлүшүңүз шарт эмес. Анан ошондойдо эмне үчүн YouTube'ду кылбашыңыздар керек, мен түшүнбөйм да. Мисалы үчүн көпчүлүгүнө эмнеге кылбайт, мен ойлойм, болгону өтө бир жеңил болгон себептен. Ооба, кыйындык жагы бар, сабырдуулук менен жетебиз. Башында эле YouTube мейгин деп акчасын бере калбайт. Биз өзүбүздү татыктуу экендигибизди далилдешибиз керек болот. Элдерден мындай бир активдүү күтөбүз. Элдер бизге акырындап топтолуп келип баштайт. Анан бир комочек болот го, каардын топтолушу. Биз карды алабыз дагы монтип мыжыгып туруп топтоп койсок, анан ошол нерсе топтолушу кыйын туурабы? Колубузга топтоп чогултуп мындай кылышыбыз кыйын, бир тоголок нерсеге келтириш. Анан ошол нерсени дөңдөн түшүрсөңүз, баягы Маша Медведьтин мультфильминдегидей эле тоголонуп барып туруп сизден дагы бир чоң өлчөмгө айланат да. Ошол сыңардай эле YouTube'дан 1000 подписчикти топтоо кыйыныраак 10 000 подписчикке караганда. YouTube'дан 10 000 подписчик топтоо кыйыныраак 100 000 подписчикке караганда. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда бара-бара ал жеңилдеп баштайт. Бирок баштапкыда мына ошол сиздин фундаментиңизди түптөлүшү, сиздин ошол каарыңыздын катуу болуп тоголоктолуп калышы, ошол этапка күч, мээнет, көбүрөөк убакыт кетет. Көбү ошол нерседен сынып калат дагы, бул жактагы чоң келе турган нерседен кур калып калат. Мисалы бизде бир окуучубузду алып карасак, Якутияда балдар менен ошол жакта мээнет кылып иштеп, тоже YouTube'га параллельно иштеп атты. Анан ошол жакта элестетиңиздер 2,5 айда анан YouTube'дан кирешиге жетти. Каналы монетизацияга уланды. Бирок ошол 2 ай аралыгында YouTube'га контент тартып келатып туруп, что-то болбойт окшойт, мен просмотр албай атам деп туруп токтотуп койгондо, бул жерде бир аз калган 2 жумасына чыдабай койгон себептен бүт 2 айлык мээнети текке кетмек, YouTube'га нааразы болмок, анан таштап коймок дагы болбогон неме экен деп калтырып коймок да. Болбосо ошол 2,5 айдан кийин кирешеге жетип олтурат. Ошону ким билип отуруптур? 2 айдан кийин токтотуп койсо болбой калмак, дагы 2 жума чыдап кой, болуп кетет деп. Аны эч ким гарантия бербейт. YouTube'дун эч бир жеринде жазылган эмес. Сен сөзсүз мынча күн контент тарт, мынча штук ролик чыгыш керек деген маселе жок. Болгону сиздин контентиңиз элге жагабы, элге мындай өтөбү? Өтсө өттү. Жанагы тамаша сыяктуу эле. Тамашаң өтпөй калды дейт го. Ошол сыяктуу сиздин видеоңуз элге өтүп аткан болсо, болду, просмотр келип баштайт. Бирок таптакыр конкуренттерден ылдый жасап атсаңыз, же болбосо элдеги жок эле нерсени кылып атсаңыз, жок эле болгон аудиторияга видео тартып атсаңыз, жанагы игранын мисалындай, бир играны өзүңүз жактырып жүктөйсүз, өзүңүз мындай кызыгып ойнойсуз, YouTube'да андай контент жок мисалы. Сиз ошондой видеодон 100 штук тартасызбы, 10 000 штук тартасызбы, YouTube'дан просмотр албайт андай контент, себеби дегенде аны күткөн эл жок болгондугу үчүн. Түшүндүрө алдым, Ошол себептен коркпоңуздар дейт элем. 10 майдан баштап биз бүт подходду, бүт бар болгон нерсебизди жаңылап алмаштырып атабыз. 2 жылдан бери биздин окуубуздун баасы көтөрүлгөн эмес. Азыркы учурда көтөрүп атабыз, себеби дегенде айланада инфляция деген нерсе бар. Бардык нерсе көтөрүлүп атканда эл менен кошо биздики дагы көтөрүлүш керек. Болбосо андайда өзүм эле жабыр тартып калам. Мисалы үчүн мындай вопрос келет. Эгерде бардыгы эле жетиштүү болуп атса, сен YouTube'дан жакшы эле киреши көрүп атсаң, окуучуларың дагы миллиондоп киреши көрүп атса, анда эмнеге курсту кылыш керек, эмнеге окутушуң керек деген вопрос маселеде айтат элем. Бул дагы бир четинен ооба. Эгерде мындан киреши болбогондо, пайда болбогондо, анда мен кыйналып, видео тартып башка кылып отурмак эмес элем. Туурабы? Демек мындан дагы пайдасы бар мен үчүн. Бирок мен бир эле өзүм эле алып калбастан, бизде канчалаган команда бар, ошол адамдарды дагы жумуш менен камсыз кылганга мүмкүндүк болуп атат. Үй шартында, үйүндө отуруп, мен 99% командам именно YouTube курсунда аял кишилерден турат. Неге? Анткени аял кишилер көбүрөөк мындай бир үй шартында отуруп киреши көрө алса дейм да. Өз алдынча мына ушул кирешиге жете алса, пайдасын көрө алса дейм. Анан биз кадимкидей мамлекетке налог төлөйбүз. Биздин сабактарыбыз жөн эле тяп-ляп болуп эле Телеграмда жайгашкан нерсе эмес, кадимкидей GetCourse платформасында орду менен, модулдары менен, ссылкалары менен ошолорго дагы биз очойгон өлчөмдө көп акысын төлөйбүз да. Эми ошол окуубуздун баасы көтөрүлгөнгө себеп кадимкидей нандын, майдын баасы көтөрүлүп кымбаттагандай эле биздин дагы баабыз көтөрүлүп атат. Себеби дегенде мен дагы ошол жумушчуларымдын эмгек акысын, айлыгын көтөрбөсөм, аларга дагы оор келип баштайт ошол эле күнүмдүк нерселерин алууда. Ошол себептен баары бири-бирине байланышкан. Экинчиден, эмне үчүн көтөрүлүп атат дегенде, биз жөн эле көтөрүп койбостон ичине нерселерди кошуп атабыз. Мисалы үчүн стандарт тарифке биз YouTube дүкөнү,
ошол YouTube дүкөнүнө доступ ачып атабыз. YouTube дүкөндөн сиз канал сатып аласызбы, канал сатасызбы, видео жасаган адамды табасызбы, же өзүңүз видео жасап берүүчү адам болосузбу, доступ беребиз. Ошол жака кирип, өзүңүздүн жарнамаңызды кыла аласыз, же жарнамалардан көрүп өзүңүзгө пайдалуусун ала аласыз. Мисалы үчүн VIP тарифти ала турган болсок, ошол нишалардын жасалуу жолдору дагы кошо бериле турган болот. Мындайча айтканда, алар сиздерде калат и өчпөйт да. Биз мисалы үчүн YouTube окутуубузду кайсыл бир убакытка чейин кыла турган болсок, ошол убакытка чейин беймарал ачык тура берет. То есть сабак бүттү, уже маалыматтардын баардыгы жабылды, өчтү эмес да. Сиз өзүңүзгө керектүү маалда алып колдоно аласыз. Анан ошондой эле кайсыл бир окуучубуз кайсыл бир нишада кирешеге, пайдага жеткен болсо, анын нишасындагы аталышы, кандай кирешеге жетти, кантип жасалды видеолору, ошол боюнча дагы VIP тарифте катталгандар үчүн ошондой каналга дагы, Telegram каналга дагы доступ бере турган болобуз. Ал эми премиумдукунда биз өзгөчөлөнтүп, атайын YouTube'да тренд болуп аткан звуктар бар, музыкалар бар, файлдар бар, атайын пак деп коет, ошондой керектүү болгон материалдар бар. Ошолордун баардыгын топтомдорун беребиз. Анын баасы керек болсо 100 000 сомдон ары дагы турат. Башкача айтканда, сиз биздин окуубузга келип, дал ошол премиум тарифтин акысын төлөп атасыз, бирок ал 100 000 сом эмес. Анын баасы бизде 32 500 сом, 33 000 сом. Бирок ошонун ичине келишиңиз менен сабактарга 6 айга доступ алып атасыз. 1 ай кайтарым байланыш болуп атат. Андан тышкары 3 түз эфир болуп атат менден. Мындайча айтканда, каналдарга разбор, созвон, түз эфирлер мен тараптан. Андан тышкары ошондой каналдарга, ошондой нерселерге мүмкүнчүлүк доступ алып атасыздар да. Анан айтканымдай, ошол жактагы звуктардын, керектүү материалдардын баасынын өзү, биз аны топтоп, жыйнап, өзүнүн ордуна келтирип кылгандын өзү эле канчалаган суммага тете да. Башкача айтканда, сиз аны өзүңүз башка жака барып сатып алам, кылам деген болсоңуз, андан көп өлчөмдө көбүрөөк акыңыз, акчаңыз кетип калмак дегеним. Биз ошону баардыгын бир жака түйүндүккө топтоп чогултуудабыз. Ал ошондой. Ошол себептен жакшы бир пайдалуу нерсе болгоно турат. 10-майдан баштап бизде ошондой жаңы нерселерди кошобуз. Жанагы боюнча да кыскача айтып кетейин. Мисалы үчүн, эмне үчүн биз окутууну кылабыз? Жалпы окутуп келатканыма 5 жылдын жүзү болуп турат. Эми ошол 5 жыл аралыгында бир эле өзүм эле YouTube'дан киреше көрбөстөн, миңдеген кыргыз жарандарына YouTube'дан киреше көргөнгө жардам бере алдым. Мигранттар ошол чет мамлекетте иштеп жүрүп, Кыргызстанга келип, үй бүлөсүнө кайтып, Кыргызстанда жашаганга мүмкүнчүлүк, возможность түзүлүп олтурат YouTube'га иштеши менен, YouTube'дан киреше көрүш менен. Мисалы үчүн, биз окуган мектепте менден ылдый болгон 2 класс ылдый турган, мындайча айтканда, мектепте окуган окуучу азыркы учурда ал Кыргызстанга кайтып келип олтурат. Анткени биздин окуубузду окуду, кирешеге чыкты, өзү повар болуп иштеп жүрөт. Анан убактысын бөлүп олтуруп, YouTube'дан кирешеге чыгып, жакшы пайдасын көргөндөн кийин үй бүлөсүн алып Кыргызстанга кайтып келди да. Бул бирме-бир мисал болуп берет, далил болуп берет. Мына ошол менин миссиям жашоодо аткарылып аткандыгына. Себеби канчалаган адамдарга пайдам тийип аткандыгы үчүн. Бир четинен адамдарга жумуш ордун түзүп берип атам, экинчи четинен ошол маселелерин чечкенге бир жол болуп атат да. Анан үчүнчүдөн, дайыма эле мен пайда көрө бербейм. Мындайча айтканда, атайын бир иш-чараларды уюштурганда, бизден чоң бир тойду уюштургандай эле 1 миллион, 1,5 миллион чыгымдар кетет. Бирок билесиздер, мен адатта ошондой бир чогулуштарды, жолугушууларды, воркшоп, мастер-класстарды уюштурганымда адамдардан акы талап кыла турбайм да. Даже акы талап кылган чакта деле, мисалы 500 сом, 300 сом дегенде, ал тамак ашынын жарым акчасы дагы жетпей калат да. То есть ошол жактагы болгон фуршеттеринен. Эми ошол окуубуздун өзүнө келе турган болсок, бул жакта дагы биз айлык акысын төлөп, платформалар акчасын төлөп, налогторду төлөп, ошентип олтуруп тоже кээ бир айларда мага эч бир нерсе калбай кала турган убакыттар дагы болот. Ошол себептен ойлобош керек, баардык нерсе мындай сонун эле болуп келатат деген нерсечи. Эгерде оңой эле боло берген, анда элдин баары кыла бермек да. Оңой деп айтып аткан адамдарга деле айтат элем, если оңой болсо, анда силер эле кыла бербейсиңер, кто вам мешает дегендейчи. Бирок албетте бул нерсеге дагы атайын документация болуш керек, мыйзам чегинде иштеш керек, мамлекетке налог төлөш керек. Мамлекетке налог төлөгөндөр чынында аз. Совесть менен иштегендер аз. Уланталы. Взрослый нишага игровой контент тарткым келет. Андай учурда мен сиздерге компьютер оюндарын сунуштайм. Мисалы, Poppy Playtime игралары бар. Тоже компьютер менен жасалат, компьютер менен монтаждалат. Сапаты дагы өтө жакшы, аудитория көбүрөөк США-ныкы болот. Себеби дегенде, ал жакта мындай страшилка, хоррор, коркунучтуу болгон нерселерди ал жакта көбүрөөк көргөндүгү үчүн.
CapCut платный болуп, азыр видео киргизе албай калдым. VN программасын колдонуңуздар. Мен Швея тармагында иштейм. Эгерде сиз Швея тармагында иштесеңиз, айтат элем, үйүңүзгө мына ошол Швея машинасын алыңыз дагы, анан кройлорду, же болбосо атайын лекалаларды өзүңүздүн уникалдуу бир стилиңизде түзүп, жасап, ошол нерсени узун видеого бир жарым сааттык болобу, 1 сааттык болобу, бүт жолдорун көрсөтүңүз, камераларды ар тараптан коюп, анан ошонун ичинен шортска дагы үзүндү видеолордон шортска жүктөй бериңиз. Ичинен бөлүп алыпчы, кызыктуу моменттеринен. Ошондой каналдар көп чынында. YouTube'да Швея каналдарын алып баргандары бар чынында, миллиондогон подписчиктерди жыйнап койгон. Болбосо, мисалы үчүн Швеядан кантип ошол нерсе мүмкүн эле дегендер кылбай жүрө берди, бирок кылып аткандар ошондой пайдасын көрүп атат. Ошондуктан Швеяга дагы орун барбы дегенде, YouTube'да орун бар. Бул жактан вот суроолорду мындай кылып карап жооп берип атам. Запись экрана менен кылынган нишаларга монетизация берилеби? Берет албетте. Мындайча айтканда, бунун дагы мындай туура түшүнүш керек болот. Мисалы үчүн сиз Brawl Stars'ты дейли, Toka Boca дейли, Avatar World дейли, Super Mishka дейли, алардын баардыгы запись экрана менен кылынат да. Башка телефонго тартып, анан ошонун үчүн ойнобой электе турабы? Ичинен эле запись экрана кылып атабыз. Андай түрдө кылсак болот. Себеби дегенде алар дагы өз-өзүнчө ниша болуп саналат. Бири-бирин аралаштырбастан бөлөк кылсак. Бирок запись экрана дегенде беркиндейди түшүнүп калбаш керек да. Запись экрана кылганда сиз бир корейский сериал көрүп атасыз, ошону запись экран кылдыңыз, анан аны отрезок кылып бөлүп туруп YouTube'га салдыңыз. Жок, андай учурда болбойт. Ошол себептен запись экрана дегенде, мен болот дегенде ошол игралардыкын кылып атасыз, андай да болот. Бирок кинолордун экран запись кылып туруп жүктөсөңүз, андай учурда болбой калат. Диний нишаны Америкада кандай карайт? Сонун эле карайт. Аябай сонун карайт. Мисалы үчүн Merciful деген каналдар бар. Миссия Дава деген канал бар орустарда. Ошолор Merciful деген каналдардан неме алат да, мындай булактарды алат. Башкача айтканда, видеолор ал жактан алып туруп, кадимкидей өздөрүнө колдонулат, толугу менен перевод кылган абалда, каналга ссылкасын калтырып коет. Бул жактан источникти алдым деп. Мындайча айтканда, сиз диний баракча алып барам, диний канал кылам десеңиз, анда маалыматтарды сиз жеткирип атканда так болуш керек. Мисалы хадисти жеткиресизби, Куран аяттары болобу, бүт баардыгы далили менен, орду менен адашып калбагандай болуш керек да. Себеби дегенде сиз ошол боюнча таратып маалымат берип атканыңыздан кийин жоопкерчилик сизде болот. Ошол маалыматтар вдруг туура эмес болуп калса, башка адамдар ошонун негизинде кыймыл кылып, сиздин каналыңыздан көргөн маалымат боюнча амал кылып баштаса, анда сизге эле зыян болуп калат да. Ошол себептен диний контенттерди алып барууда сөзсүз өзүңүздө дагы ал боюнча билимиңиз болуусу кажет. Математикалык, логикалык контент ниша алып барсам болобу? Болот. Ооба. Квиз нишасы бар. Болгону кызыктуураак кылып алып барыш керек. Жөн эле мисалы 2-2 деп дебестен, дагы бир мындай кээ бир контенттер болот, 2D анимациясында ошол математиканын принциптерин мультфильм сыяктуу чагылдырып берет да. Ошондой түрлөрү бар контенттерден, математикага тиешелүү дей турган болсок. Юмор с реакциями болот. Сиз мисалы үчүн бир тамашалуу видеону көрүп атасыз, өзүңүздүн бетиңиз экранда турат. Кошо бир бөлүгүндө, бурчунда, астында, өйдөсүндө, кыскасы. Анан сиз реакция кылып, андан дагы жакшыраак реакциялар бар. Мисалы оозуна суу толтуруп алат дагы, анан кийин күлөмбү, күлбөймү дегендечи. Анан аябай күлкүмүш болуп кетсе, катырып жарылып күлүп жиберет. Мисалы ошондой түрлөрү дагы бар да. Мындайча айтканда, андай контенттер эң эле жеңил, жалкоо контенттер деп айтам. Себеби дегенде бирөөнүн уже просмотр болгон, хайпка ээ болгон, уже эл алдында далилденгенде ал видео просмотр уже болот кендигине. Анан ошого сиз реакция беришиңиз, ал уже бөлөк подача, бөлөк формат болуп саналат. Ошол эле приколдун өзүн көрбөйт адамдар. Ал сиздин дагы реакцияңызды кошо көргөн үчүн бул уже бөлөк формат болуп саналат дагы. Андай контенттер YouTube'да уруксат. BMNG Drive нишасын кылсам болобу дегенде, болот деп айтам, бирок ал учурда 3D менен аралашса жакшыраак болот. Себеби дегенде 3D модельдерден сиз өзүңүз өз алдынча, мисалы MrBeast'ин машина өтүп баратат да. Ал BMNG Drive дегенде негизи машина нишасы, ал жакта сындырат, талкалайт, жыгытат, кулатат, ар нерсе болот да, ошо машиналарга, темирлерге тиешелүү. Машина өтүп баратат, мисалы MrBeast'ин башы турат да. Анан келип туруп жеп алса, чоң болгон башы жеп алса, талкаланып калды. Бирөө келип туруп катып өтүп кетти, жей албай калды мисалы. Ал учурда жөн эле ошол BMNG Drive'дын өзү эле кылынбастан 3D анимация дагы кошо аралашкан болот.
Ошол себептен мисалы сиз андай контенттерди көрүп калсаңыз билиңиз, андайда жөн эле өзүнүн игранын ичинен эле жасалып калбаган деп. Тоңгон муз аны ээритип же чабып ичинен оюнчук же таттуулар чыгат. Өтө сонун ниша. Сиз мындай кылсаңыз болот. Бир McQueen машиналар бар го. McQueen машиналар, ал жакта түрдүү машиналар бар да, Тачки деген мультфильмдин ичиндеги оюнчуктар, машиналар. Анан ошол машинаны сиз мындай бир идишке салдыңыз, ичине суу толтурдуңуз, оюнчук машина ичинде турат. Түнү менен морозилкада калтырдыңыз, алып чыккандан кийин машина ичинде бар. Анан ошону талкалап туруп, ичинде машина бар экенин көрсөтүп атасыз да. Бул дагы сонун ниша. Анан дагы бир экинчи ниша ошого окшош эле кетет. Сыртын кадимкидей ылай менен шыбайсыз. Машинаны ылай менен шыбайсыз дагы тоголок болуп калат. Кааласаңыз 4 бурчтук, 3 бурчтук формага келтириңиз, анан бир күнгө калтырып коюңуз. Толтура узун бир 15-20 штуктан жасап салыңыз, топурак ылайданчы. Анан ал бир күн кечке катыйбы, күнгө коюп койдуңуз, катыгандан кийин ал капкатуу болуп калды. Анан бир жакка коюп коесуз дагы, колуңуз менен көрсөтүп, видеого тартып, мынакей келгү деп сүйлөбөйсүз да, колуңуз менен көрсөтөсүз, мынакей депчи. Анан барасыз дагы алып туруп бир жерге чабасыз же коесуз, балка менен чабасыз, ичинен ажырап бөлүнүп баштайт. Анан алынгандан кийин уже билинет да эмнекеничи. Сыртына суу менен себесиз, сепкенен бир аз арчып туруп, андан кийин самын кошосуз. Самындайсыз. Самындагандан кийин аны кадимкидей щетка менен тазалайсыз. Жышыпчы. Башкача айтканда реставрация кылгандай болот да. Анан ошону кылып бүткүчө сиздин видеоңуз уже даяр да. Аны дагы Shorts'ко жүктөйсүз. Анткени мен силердин баардыгыңыздарга бул жакта да суроо келиптир. Новичокторго эмнеден баштоого сунуштайсыз дегенде мен Shorts контент кылууга сунуштайт элем. Себеби Shorts контент менен просмотр алып кетүү, подписчик топтоо, кирешиге чыгуу ал да канча батыраак. Кийинки суроо. Игровой кулинарияга монетизация берилет. Игровой кулинария дегенде ошол кичинекей болгон формалар болот. Аны атайын магазин, оюнчук магазининен тапсаңыздар болот. Чоң болгон коробкаларда сатылат. Ичинде плита, духовка жана башка бүт кастрюля нерселердин баардыгы миниатюрный болот да, кичинекей болот. Анан ошого бир тамак жасоонун имитациясын кылуу бул дагы кызык көрүнөт да. Андай контенттерге дагы YouTube монетизация берилет деп турат, берилет. Жакшы бир вариантын сунуштап кете алам. Окуучуларыма айткан эле кеңештен ChatGPT'ге киресиз. Ошол PaperDoll'го тиешелүү кармандар бар. Мисалы үчүн PaperDoll деген ал кагаз кукла да, мындайча айтканда. Сиз ошол кагаз менен кесип, өзүнүн ордуна келтиресиз, формасына келтиресиз да. Анан ошол нерсе бир раскраска магазинден мындай бир дүкөнгө бардыңыз, раскраска альбомун алып туруп эле ошондон кылып кирбейсиз да. Сиз YouTube'дагы прям популярдуу болуп аткан K-pop Demon Hunter деген мультфильмдин ичиндеги Руми жана башка персонаждардын негизинен кылсаңыз жакшыраак болот. Ошолорду мисалы кагаз менен кестиңиз, бул жагына бир стикер чаптадыңыз, мындай бир таякча килелеп койдуңуз. Анан ошолордун бир кыймылдаганын көрсөтүп берүү. Же болбосо ошолор түрүндө бир стикерлерин чаптап, бир мындай бир пазл жаратуу, бириктирип баардыгынан бир пазл чыкса, сонун көрүнөт да. Анан ошолорду заранее алдын ала даярдап алсаңыз. Аларды кантип даярдайсыз? ChatGPT'ге ошолорду мага стикер түрүндө даярдап бер дейсиз. Анан ар бирөөсүн бөлөкчө кылып берет. Сиз аны раскраска, распечатка кылган жерге барып, чыгарып, өзүңүз заранее кесип, видеого тартпастан кесип аласыз дагы даярдап аласыз. Анан кийин гана видеону тартып баштайсыз. Түшүнүп алдым, Так, бизде 3% заряд калды. 30% суроо калыптыр. Вот. В основном көпчүлүгү бири-бирине окшош болгон суроолор. Почти 50% бири-бирине окшош суроолор экен. Мисалы астына түштүк, могул жакта дагы деле Brawl Stars, Roblox, Super 1 ушул боюнча кетип атат да, дагы дечи. Поэтому айтат элем, биз бир 80%-не жооп бере алдым деп. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Көргөнүңүздөр үчүн колдоп коштоп кетиңиздер. Эгерде пайдалуу болгон болсо, анда лайктан басып коюңуздар.